Ош облусундагы Кара Суу району калкынын саны боюнча Нарын, Талас облустарынан чоң. Ал эми райондогу Шарк айыл өкмөтүндө 11 айылда биригип 50 миңден ашык эл жашайт. Алардын негизги көйгөйү оорукана. Райондун борборуна 70 чакырым алыстыктагы Шарктын жашоочулары облустук ооруканага келүүгө аргасыз. Ал жакта эл көп болгондуктан көп учурда дарыгерге көрүнүү дээрлик мүмкүн эмес. Көп жылдан бери түйшүк тарткан элдин атынан келген делегат маселени кабыргасынан коюп, аны чечип берүүгө министрликке арыз менен кайрылды. Кара Суу району Кыргызстандагы эң чоң райондук болгондуктан анын 2 зонага бөлүнөт. Мисалы Кара Суу жана Ош зонасы. Ош зонасындагы калктын саны улам жыл сайын өскөндүктөн облустук ооруканага барган учурда оорукананын сыйымдуулугу төмөн, калктын санына жеш мурунку учурда аралыкты сакталбай курулгандыктан азыр Кара Суу районунун элдерин кабыл алуу өтө начар болуп жаткандыгын жөнүндө маалымат жазып өттүм бул жакка. Бирок бүгүнкү күндө ошо элдин кайрылуусу сыйымдуулугу баягындай азыраак болуп атат. Анткени эл аябай көбөйүп атат. Ошол жагынан азыр расширение жагын, балким мындай штаттык расписанияны карап берип туруп, персоналдын санын көбөйтүүгө же болбосо бул жерде Ош зонасы айтып атат. Ош зонасы бүгүнкү күндө Ошко барып тейленген, мындай жакыныраак болуп атат, ыңгайлуу болуп атат деген маселени жаралып атат. Аны азыр Оштун саламаттык сактоо координатору менен биргеликте чечкенге аракет кылабыз. Элдик курултайга бардык аймактардан, улуттар аралык ассамблеялардын өкүлдөрүнөн жана сыртта жүргөн мекендештерден делегаттар келген. Алардын көпчүлүгү социалдык маселелер боюнча кайрылышты. Чет жактарда эмгектенген 1 миллионго жакын мекендештердин арасынан өз өлкөсүндө турак жайлыгы болгусу келгендер жана пенсияга чыгуу жолдорун сурагандар көп. Делегат Италиядан ошо ипотекалык кредитти кандай алсак болот, ошолордун шарттарын сураштырып бизден суроо берди. Ошо биз тийиштүү жоопторду бердик. Экинчи суроо бул жанагы пенсия маселелери. Ошо сыртта жүргөн жарандар ошо акысынан пенсияны Кыргызстандан алуу боюнча, ошол боюнча да биз тийиштүү маалыматтарды айтып бердик. Бул жерде Сокулук районунун газдаштыруу багыты боюнча суроолор бар экен. Келиңиз, кайсыл аймактан келдиңиз? Сиздин көйгөйүңүз кандай жана аны чечүү жолдорун дароо угуп көрөлү кандай? Биздин айыл өкмөт үчүн, биздин жогорку зона үчүн абдан чоң неме көйгөйүбүз чечилип калса абдан жакшы болот эле. Газ болсо смог да жоголот эле, аба тазарат эле, бала бакырабыз оорубайт эле. Кышкысын бирок кыйын эле. Эгер газ жок болот, чын эле шаардын жанында эле жашайбыз. Сокулук аймагын газдаштыруу боюнча суроолор бар экен. Бул багытта бизде кандай пландар бар? Азыркы жакынкы жылдары ушул жогоруда айтылган аймактар газдаштырууга киреби? Сөз түрдө эми кайрылуулар көп болуп атат. Буюрса бул маселени да биз карап атканбыз. Кечээ Газпром компаниясы менен да сүйлөшүүлөр жүргөн. Бул эми жалгыз эле Сокулук району эмес, жалпы эле Чүй облусу толугу менен 90% газдаштыруу мындай пландар бар алдыда. Эл кайрылган маселелердин көпчүлүгү укук коргоо, жер документтери, мектеп, бала бакчалардын курулушу, чек ара, түрдүү мыйзам бузуулар жана суу тартыштыгы боюнча айтылды. Айрымдарын жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн деңгээлинде эле чечүүгө болот. А кээ бири болсо ири суммадагы каражатты талап кылат же кийинки жылдын бюджетине киргизе турган көйгөйлөр. Быйылкы жылы Көкташ элинде суубуздун тартыштыгынан агыротубуз таптакыр суу ичпей калды. 68 жыл болду детсад курулуп ишке түшкөнүнө, кам кыш менен да 50 орундук бакчага 120 бала келип атат. 150 бала өчүртө турат. Лейлекте Саркент проектисин ишке ашырса болот. Ошондо баягы чек ара маселеси дагы чечилет. Жаштар ошол жерде калып, баягы суулуу жерлер көбөйүп, тамаркалар пайда болот дагы, ошонун натыйжасында миграция токтойт. Жайылган деген айылга ошого канал куруш керек болот. Былтыр да жазганбыз М2 деген каналды, бирок ошол иш жүзүнө эле ача элек. Андан азан чыкканда бир насос коебуз дедилер, насосту койло элек да. Ар бир маалыматтык аянтчада министрлер же алардын орун басарлары делегаттарды кабыл алып, ар бир маселени каттап, аны чечүү жолдорун айтып беришти. Эми 2 күн бою келген делегаттар менен жеринен жолугушуулар уланып, делегаттар тарабынан айтылган бир да маселе көңүл сыртында калбайт. Курултайдын жүрүшүндө бардык министрликтер менен мекемелердин өкүлдөрү мына ушундай маалыматтык аянтчаларды түзүп, ушул жерде аймактардан келген делегаттарды түз кабыл алууда. Алардын бардыгы өздөрүнүн көйгөйлөрүн айтып, кээ бир суроолорду ушул жерден эле жеринен чечип, ал эми кээ бир суроолорду болсо келерки жылдын планына киргизүү сыяктуу өздөрүнө белгилеп алган. Алардын бардыгы мына ушул жерден кайрылып, өздөрүнүн суроолору боюнча бардык маселелерди чечүүгө шарттар түзүлгөн.
Элиза Нурматова, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24.